Eki jerde uyalbastan ыйлagын. Эгерде Алла Тааланын bir буйругуну аткарганга мүмкүнчүлүк болуп кудуретиң жетип турган кезде, эгерде ал ибадатты кылбай койсоң, уялбастан ыйлагын. Эгерде bir күнөөнү таштаганга, кылбай койгонго мүмкүнчүлүк болуп турган кезде, ал күнөөнү кылган болсоң, уялбастан ыйлагын. Эки жерде көп турбагын. Bir günöөнү кылсаң, ал күнөөдө ар дайым жүрө бербестен тез тоба кылып кайткын. Экинчиси болсо, эгерде адамдарга жакшылык кылсаң, жакшылыгыңды кайра-кайра айта бербестен өтүп кеткин. Эки учурда кайгырбагын. Эгерде өзүңүн досторуңа жакшылык кылып, жакшылыгыңды чанып кетишсе, кайгырбагын. Экинчиси, кимдир бирөөнү кечирген болсоң, кечиргениңди унутуп кетсе, кайгырбагын. Эки жерде ким экендигиңди унуткун. Алла Тааланын астында туруп, ибадат кылганда ким экендигиңди унутуп, кулчулугунду кылгын. Жана энекеңдин астында туруп, ага кызмат кылганыңда ким экендигиңди унутуп, өзүңүн балалык милдетиңди аткаргын. Эки нерсеге колуңда бар нерсенин баарын жумшагын. Биринчиси ден соолугуң, экинчиси адамгерчилигиң. Ушул эки нерсени сактаганга, колуңда бар нерсени сактасаң, эч кандай сен күнөөкөр болбойсуң. Эки учурда бой көтөрүп, текеберленбегин. Мойнуңдагы өз милдетиңди аткарганда, жана өзү бийик даражада болсо да, кичипейли болуп мамиле кылган адамдын астында бой көтөрүп текеберлик кылбагын. Эки учурда кичипейилдик кылбагын. Душманың менен жолукканда жана текебер адамдын астында кичипейил болбогун. Bir жерде bir эле нерсени үмүт кылган. Эгерде ажал келип, өлүм төшөгүндө жатып калсаң, Алла Тааланын ырайымынан башка эч нерсени үмүт кылбагын. Эки нерсени колуңан келишинче көбөйткүн. Алардын бири илимди талап кылганда, жана сенин даражаңды көтөрө турган амалдарды аткарганда, колуңан келишинче ибадат кылып, колуңан келишинче жакшы иштерди кылып, колуңан келишинче илимди талап кылгын. Bir жерде bir эле нерсени сурагын. Ал эгерде өлүм, ажал келген болсо, Алла Тааланын ырайымынан башка эч нерсени үмүттөнбөгүн.